1,5 yıl murun Too-Ken tarmağın Karagan Коопсуздук Кеңешти жыйынтыктап жатып, президент Too-Ken тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетиптир дегенин бүт кыргыз эл укту. Too-Ken тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетти деген, бул Too-Ken тармагы мамлекет үчүн иштебей калды дегенби? Туурабы? Туура. Муну президент ачык айттыбы? Анда айтыш керек да. А кимдин көзөмөлүнө өтүп кеткен? Жок. Мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетсе, анда кимдин көзөмөлүнө өтүп кетти? Мына ачык айтыш керек. Мына былтыр Солтон Сары, Макмал, Алабука, Чаткалда ел абдан бир топ наразы болбодубу? Ошолор эмнени көрсөттү? Too-Ken тармагы 2014-жылдан баштап мамлекеттик уюшулган коррупциялык, мафиялык топтун көзөмөлүнө өтүп кетти. Баракелде. Туурабы? Туура да, ушундай да. Демек, нечен 100 миллиард сом жылына кирешет тапкан тармак ошол мамлекеттик уюшулган коррупциялык, кылмыштык топтун кызыкчылыгы үчүн иштеди. Туурабы? Туурабы? Мына мен 2 ай мурун уктум, Камчыбеков инем айтты окшойт. Ошол Коопсуздук Кеңешинин чечиминин 90% аткарылбай калды деп бирөө айтты бир хадистер. 1,5% аткарылды. Демек, дагы эле Too-Ken тармагы кимдин көзөмөлүндө анда? Мафиянын көзөмөлүндө да, дагы эле. Туура. Муну айтыш керек да, мына эл уксун да муну. Туурабы? Эми мындай сөз. Атамбаевдин кадрлары менен, Атамбаевден калган өзү айткан чимкирик парламент менен президент Too-Ken тармагын көзөмөлгө ала албайт. Too-Ken тармагын көзөмөлгө алса, өкмөт алып берет эле да. Бул президенттин иши эмес. Президент баа берди. Анан эми аткаруу бийлик, өкмөт аны ишке ашырыш керек да, туурабы? А эмне үчүн 1,5 жылдан бери өкмөт аны ишке ашырбайт? Эмне үчүн? Вот ушул жерде суроо туулуп атат. Мына бүгүнкү резолюцияда айтыш керек. Же ошол Коопсуздук Кеңештин чечимин Too-Ken тармагына байланыштуу өкмөт же аткарсын, же өкмөт кетсин да андай. Андан кетсин да өкмөт. Эл үмүттөтүп отурат, эч пайда жок, туурабы? Эми 25 декабрда президент мынтип айтты. Атамбаев деди, өзүн мени мамлекетти туңгуюк алып келди деди. Туурабы, уктуңбу? Баары укпадыңар, дүйнө жүзү укту. А туңгуюкка алып келген мамлекетти туңгуюктан кайсы жол менен чыгарат? Муну эл күтүп отурат анда. Бүгүн муну президент айтабы, же эл айтабы, бирдеке болуш керек да, туурабы? Туңгуюкка келген мамлекетке бир инвестор басып келбейт. Тупик деген сөз да, туурабы? Ошон үчүн сунуш мындай. Мунагу резолюция негизи жакшы жазыптыр. Бирок бу жерүү толук коррумпированный мафиялык чечим. Жерүүдөн мамлекет, кыргыз мамлекети 1,5 миллиард доллар жоготту. Мына ушу мунагу берип коюп. Себеби дүйнөдө бир дагы кен тармагы генеральный соглашение түзүлбөй, иштетилбейт. Ал мынагу Батукаевди президент өзү качырбадыбы, туурабы? Дүйнө жүзү таң калды, бул эмне деген мамлекет? Мына азыр дагы дүйнө жүзү уксайт, бул эмне деген мамлекет я? Мамлекеттин үлүшү жок. 100 миллион доллар алды дагы баш оту менен 5 миллиард долларды берип койду. Анан эми жанагы айтып атпайсыңар, 1 миллиард доллар кетти деп. Жалган мунун баары. Жерүй кварцевый руда эң жеңил, эң жөнөкөй. Эң жөнөкөй. Мынагу Кумтордо сульфидный руда деп коет. Бу жерде углесодержащий сульфидный руда Союз убагында андан алтынды алып туруу технология жок болчу. Ошого карабай алар 67% берди да, туурабы? 450 миллион доллар вложение кылып, 20 тонн жылына иштете турган кенди куруп койду. Туурабы? Булар 3 тонна жылына алтын бере турган кенди иштетип,
1 milyar dolar koydu diye. Kimşenet bu kaya. Ve bu afyora da bu. Bunu tekşeriş gerek de bunu. Bunu tekşersin. Şotni palata kim olsa tekşersin de. Antpese kim ne oluyor? Buna Cambul'dan 100 kilometre turabı. Büyüklüğü 1300 metre yeri. Atigi kumtor olsa 3500 metre. Temir yoldan 170 kilometre alışta durar. Onu salıştırıp görmeylik mi? Biz mi gelesi oymaz bizde. Biz mi Afrika'daki tetiği cılangaç Türkiye gelemez bizde ya. Bakaravaysın, ne için bizge şunday mamlaklar. Ben açık aytayım. Ben ıkı çıkısını bilmeyim. Sebebi kızıkkanda yok mu? Bürok bir yerde sözsüz. Yanағы babanavtın tiyeşesi var olsa anı karaş gerek. Sözsüz. Anan keyin Atanbay bunu nakta tüzele özünün kızıkçılığı için ve hükümet bir dağı yolu bunu karagan yok. Kumtordu hükümet 7 yolu karap, Johorku Kengeş 5 yolu karagan. Oşun için işte vatat. Atigi pribildi urda bölgön bu bölök mesele. Ayım ne için ciğeriydi bir dağı yolu hükümet karagan. Oşonda hükümetli kim jetektegen? Temir Sarıyev jetektegen? Ana kasır cevap versin elge. Hem ne için 100 milyon dolarga 5 milyar dolar kendi berip koygan. Elge cevap versin hazır. Doğru. Ha, kaçan cevap veredim. Şimdi öyle cüle vereviz be. Anan canağı Toğken men sözüm bitiyorum. Toğken tarmağın men 10 yıl burun aytkan. Toluk doktor tuş gerek. Toluk doktor tuş gerek. Andan başka gireşe tavu yolları köp. Balık östürsek balık. Tamçılap sugaru menen 500 bin hektar batken menen gölde canağı smarodin abrikoslu tiksek bolot. Andan tışkarı darı darmekti satsak bolot. Toğken tarmağın toktatuş gerek sebebi hazırkı korrupsiya genen jayılgan uçurda ya. Bu hiç kaçan el için iştebek. Hiç kaçan el için iştebek. Bu konu kültürlü turizm. Alemi ayağında. Alemi mına emetigi jeri jönde. Mınça iş bol ketiptir ya. Bunun barın elinin kızıkçılığına 100% cevap ede turgan şart menen mümkün ulantış gerek. Hava olmasa gömbese toktatuş gerek. Jerdin barın kazıp tustadık barın. Çatkal imne olup atat, Soltan Sarı imne olup atat. Biz Soltan Sarı'nın işletkende bir daha kimya zat yok bolçu. Oşol zavod bugün de işte atat. Biroq urda atat turabı. Kıtaylar imne kılıp atat. Kıtaylar biyakta çoğdor menen mamule tüzüp alıp kağalaganda çoçkoda jerdin barın aktarıp atat. Sudun barın bulgap atat. Eldin barın kıynap atat. El üçün egerde iştey turgan bolsa anda bul ziyandı jol menen. Mına aytıp atabız. Toğken tarmağı kireşeden bölüşpek tura. Biroq bular tabiatка keltirgen ziyanı al milyar dolardan dağı bağ jetki ziyanlar. Bunun barın şu rezolüsiya toltap koysan rahmat.